Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар. Эртеңки айт майрамыңыздар менен. Айтыңыздар марек болсун, үйүңүздөрдө токчулук болсун. Эң башкысы жан дүйнөңүздөр тынч болсун. Баарыңыздарга жан дүйнө тынчтыгын каалайм. Айымдар, бүгүнкү тема боюнча сүйлөшөбүз. Сизди күттүм го дейт. Жакшы болуп калдыңызбы дейт. Рахмат, жакшы, Аллага шүгүр, жакшы болуп келатам. Мынтип сиздер менен түз эфирде отурамын. Жакшы, гипсти толук чече элекмин. Кыздар, так. Бүгүн бала тарбиялоодо ата эненин каталары же болбосо балдардын травмалары боюнча сүйлөшөбүз. Бала тарбиялоодо балдарыбыз мыкты инсан болуп чыгуу үчүн биз эмне кылышыбыз керек деген темада азыр мен бүгүн кыска эфир айтканга аракет кылам, эфирди кыска өткөнгө. Жана менин курсума катышпаган айымдарга бүгүн разбор жүргүзүп берем. Мен эмоциямды башкара албайм. Мен канча курстарда окудум, бирок мен эмоциямды башкара албайм деген айымдарга бүгүн разбор жүргүзүп беремин. Так, сабактын аягына чейин болуп туруңуздар. Мен разборго чакырганда номер жаза саласыздар, мен чакырамын. Но ал айым менин курсума катышпаган айым болуш керек. Түшүнүктүүбү? Кыздар, азыр биринчи кыска мен интим гимнастика жөнүндө айта кетейинчи. Мурда көп жолу интим гимнастика жөнүндө уккан болсоңуздар дагы, азыр дагы бир жолу угуп коюңуздар. Интим гимнастика, мен интим гимнастика тренеримен, интим гимнастика боюнча тренерлерди даярдаймын. Азыр дагы бир тренерибиз келип атат, окуйм деген тренерликке кызыккан айым дагы келип атат. Тренерлерди акырындык менен даярдап чыгарып атабыз. Эми жана дагы психологмун, Казакстандын психологдор коомунун мүчөсүмүн. Интим гимнастиканы, психологияны Алланын каалоосу менен Казакстандан окудум. Эми кыздар, интим гимнастика жөнүндө кыска айтам. Чыкпай туруңуздар эфирден, эми угуп атасыздар башка жактардан дагы интим гимнастика деген бул мындай деген. Бул биздин бир азга комментарийлерди өчүрүп турууга туура келет. Бул биздин алдыңкы булчуң. Баарыңыздар элестетиңиздер, менен көрүңүздөр. Сизде ушундай алдыңкы булчуң бар. Мээңиз менен тиктеңизчи, алдыңызды көрөсүз. Бир мээңиз менен бир тиктедиңиз беле же күзгүнү карадыңыз беле? Азыр күзгүнү кара десең, ай деп күлөсүздөр. Бетибизди карап атабыз, колубузду, денебизди карайбыз. Неге алды жагыбызды күзгүдөн карап койсок болбойт? Мен курска келген айымдарга айтам, биринчи курска келгенде алды жагыңыздарды бир карап коюңуздар. Айдын аягына чейин же бара кийин же болбосо айдын ортосунда уже курска келгенден кийин 1 жумадан баштап 1 айда, 5-6 айда ар кимдин аракетине жараша алды жактары кадимкидей агарып сулуу боло баштайт. Эркектериңиздерге кенен бир эркин жыныстык катнашта уялбай жыныстык катнашка барып каласыздар. Эми мындай, бул сиздин жыныс кыныңыз. Бул уретра зара чыгуучу түтүкчө. Бул клейтор, көп аялдар клейтор менен чуркап шашып оргазм алат. Нет, кыздар, же оргазм алат, же болбосо кыска өзүн болду, бир аз секундка жыргап койсо болду, курсант, мен оргазм алдым деп ойлойт. Жок, кыздар, чыныгы лаззат, чыныгы оргазм, кын булчуңдар менен оргазм алуу болот. Вагиналдык оргазм. Вагиналдык оргазм бул өтө сонун сезим, асманга учурган бир башкача сезим. Сиз вагиналдык оргазм алгандан кийин бул сезимди сиз унутпайсыз. Вагиналдык оргазм бир гана мээ аркылуу ишке ашат. Так. Эми анус. Интим гимнастика менен кын булчуңдарын оңой бекемдей аласыз. Алдыңкы булчуңдар сиздин курсак бөлүктөгү бүткүл органдарыңызды көтөрүп турат. Алдыңкы булчуң бошогондо кындын булчуңдары да бошоп кетет. Караңыз, кындын булчуңдарында сөөк жок. Жана бул кын кыска эле 7-8 сантиметрлик орган. Бир ашып барса мондай бир 7-8 сантиметрлик орган. Зара чыгуучу түтүкчө, бул дагы ичке түтүкчө орган, клейтор, сөөгү жок, сөөк булчуңдары аркылуу гана башкарылат. Эми караңыз,
Интим гимнастика жасаганда биз кын жана анус аркылуу алдыңкы булчуңдарды көтөрүп, мына бул булчуңдарды бекемдейбиз. Туура жасоо керек кыздар. Могу кын болгону мынча эле ооруган да, сөөгү жок. Алдыңкы бүт курсактарды көтөрүп нагрузка келип турган алдыңкы сөөк булчуңдар аркылуу башкарылат. Мээ менен байланышы бат эле үзүлүп кетет. Эгер кынга биз кам көрбөсөк. Ал эми биздин курска келгенде мээ менен кынды көрүп, туура жасаганды үйрөнөбүз. Мына бул так кын булчуңдарынын стенкалары. Көп аялдарда могу стенкалары бошоп, төмөндөп, кулап, жалпайып, чойлуп кеткен. Ал эми интим гимнастика жасаганда ар бир стенканы туура бекемдегенди үйрөнөбүз. Оңой эле чымынды бир төө көрүп албаңыздар. Бат результат болот. Интим гимнастика жасаганда бүткүл маткага да массаж болот. И труба, яичникке массаж болот дагы. Аялда жашаруу процесси жүрөт. Көзүңүздөр кадимкидей нурдуу болуп, каш кирпигиңиздер коюланып калат. Мен эч кандай наращиваниясы жок эле жүрөм. Бир съемкаларга барганда эле, интервьюларга барганда эле кирпик койдурбасам, и кирпикти алып салганга шашам. Менин каш кирпигим коюланды. Мен кашым илгери капкара болчу. Кийин тез төрөп, каш кирпигим түшкөндөн кийин мен анча сарсана болдум. Мындай мурдагыдай жакшынакай болуп жүргүм келди. Жана ошондой эле мен дагы эркек болуп кеттим. Үйдөгү проблеманын баарын мойнума алып алдым. Аял кантип жашоо керек деген түшүнүк менде да жок эле. Назиктик жок болуп кетет экен. Аял эркек болуп кеткенде көзүнүн нуру да кетип калат. Ал эми интим гимнастика жасаганда аял өзүнүн мээсине өзү киргенде көзү кадимкидей нурдуу болуп калат. Эң биринчи сиздин өмүрүңүздөгү эң маанилүү адам ким? Ким жасат? Айтыңыздарчы, сиздин өмүрүңүздөгү эң маанилүү адам ким? Тез-тез жазыңыздар. Тез-тез. Ким эң маанилүү адам сиздин өмүрүңүздөгү? Вот, кыздар. Молодцы. Жолдошум дейт. Так. Вот, молодцы кыздар. Жолдошум, балдарым, өзүм, молодцы кыздар. Вот, өзүбүз эң маанилүү адам өмүрдө өзүбүз. Өзүң маанилүү болбосоң, сен өзүң жоксуң да, сен балдарыңа кантип сен сый урмат менен мамиле кыласың, күйөөңө кантип мамиле кыласың? Күйөөдөн көз каранды болбош керек. Жашоосу эркектен көз каранды болбош керек. Кудай бар, анан мен бар деген принципти карманып жашоо керек. Ошондо баары жакшы болот. Алланын кул экенибизди түшүнүп, миссиябызды түшүнүп, бул өмүрдөгү мээге айта берсек келет. Так, бул нормалдуу жайгашуу да. Опушение боюнча айтып атам. Бул биринчи степень опушение, бул экинчи степень опушение, бул үчүнчү степень опушение, бул төртүнчү степень уже колго урунуп калат мондай болуп. И мындай болуп колго урунуп калган болсо же үчүнчү степень болсо, үчүнчү степенде прям кынга келип калат. Жана влагалище опушение болгондо кын деп элестетиңиздер, кындын булчуңдары сыртты карап кулап калат же чорчоюп монтип кындын задний стенкалары түшүп калат. Андай болсо биз башка көнүгүү беребиз. Башка көнүгүү эмес, башкача направление кылабыз деп айтсам болот. Башкачараак жасап баштайсыздар көнүгүүнү. Жыйынтык болот, баат эле влагалище көтөрүлөт. Влагалищени көтөрүп алмайынча сиз матканы көтөрөм деп да убарып болбоңуз. Башка проблемаңыздан арыла албайсыз. Элестетиңизби, алдыңкы булчуң сиздин влагалищеңиз түшүп кеткен. Көп эле аялдарда бар влагалище опушение. Бирок өздөрү байкабайт. Бизге акушерка, гинеколог аялдар келет, аябай көп дейт. Көнмүш эле болуп калган деп айтышат да. Могу влагалищең сыртты карап турса, сен кантип интим гимнастикадан сен жыйынтык аласың. Кын булчуңдарын толуктай биз алдыңкы булчуңдан баштап бекемдегенде курстан келгенде үйрөнөсүздөр. Ыр-кыр, сырларын баарын айтып берем, кантип туура жасайбыз. Так. Эгерде жүрө берсеңиздер мондай болуп калат кыздар. Биринчи мындай болуп түшөт. Биринчи степень, ооба, менде биринчи степень опушение бар, мен интим гимнастика жасашым керек эле деп жүрө бересиз. Сиз ойлонгончо уже экинчи степень болот. Экинчи степень болсо жүрө бересиз. Убакыт өтө келе уже үчүнчү степень болот. Жууганда, дарат алганда колуңуздарга уруна баштайт. Дагы жүрүп карасаңыз уже баскан турганда эч кийимиңизге тийип, кыйналасыз. Көп аялдар айтат, монтип турам дейт. Монтип турсам анан маткам кирип кетет, кайра басып кетем дейт. Көп бассам да маткам чыгып кетет дейт. Эч кийимдерине тийип, өйкөлүк маткалары канап келет.
ошо бул да биздин курска катышкан айым, бул результат алды. Бул айымдын дагы азыр кыздары катышып өзү да сулуу айым экен, намазына бекем, чыйрак айым экен, даже узак база алчу эмесмин дейт. Жаныбызда бир тоо бар, тоого чыкпаганыма канча болгон дейт. Маткамды көтөрүп мен ушул тоого чыгып келгениме Аллага шүгүр деп бир айтып өттү эле. Кыздар, интим гимнастика боюнча айтып өттүм. Сиз кааласаңыз, каалабасаңыз интим гимнастика жасайсыз, анан кыз болосуз. Жана чыка палочка, тиги булардын себебин издебей эле коюңуз. Чыка палочка мисалы да, бул сиздин кыныңыз да. Чыка палочканы салганда кындын ички булчуңдары шишийт. Анан баягы